Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Рустам Калматов каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Видеону көрүп жатсаңыздар, лайк басып, биздин каналга катталып кетиңиздер. Баарыңыздардан сураныч, кичипелдикке. Туугандар, биз азыркы учурда Москвадагы бир-эки маселелер боюнча сиздер менен маек кылабыз. Биз элдин кызматында жүрөбүз, билесиздер. Ким эмне бизнес баштаса, эмне нерселерди чыгарган болсо, ошолорду чагылдырып, жардамалап чыгарып беребиз. Туугандар, азыркы учурда Москвада алдангандар, мошенниктер акчаларын иштетип бербей койгондор, бригадирлер ушундай маселелер болуп атат. Ошолор боюнча маек кылабыз. Москвадагы кыргыз элим, сиздер Москва шаарында болуп кирчиликтин маселесине муктаж болуп жатсаңыздар, анда биз сиздерге ишеничтүү агаларды сунуш кылабыз. Москва шаары, метро проспект Мера 2-быйыктан чыгып келесиздер. Границага чекметиңиздерди карап тактап берет, чоңуйда барбы жокпу, ошол маселелер боюнча жардам берет. Стажы аябай жакшы. Маалымат алуу үчүн төмөнкү номерлерге кайрылып жазсаңыздар, толук маалыматты берет сиздерге. Урматтуу туугандар, азыркы учурда кече жакында өзүбүздүн инилерибиз кайрылды. Бүт факт далилдери да бар экен. Фермада иштешиптир, 1 жылда иштешип, иштен чыгып атканда акыркы расчетник акчасын да алып аптыр. Андан сырткары карталарында сурап аракет кылат экен. Бербесе коркутуу үркүтүүлөр да болот экен. Өзү эле кыргыздар да. Бир эле ошол бала айтат, мага окшогондор өтө толуп турат дейт. Жаш балдарды, чоң эле байкелерди ушундай акчаларын кебиде бербей коет дейт. Экинчи маселе, алдангандар көп. Азыркы учурда багы билеттерин алып, мошенниктер да көп болуп атат. Өзүнүн эле кыргыздар болуп атат да. Телеграмда отуруп, акчаларын которгузуп туруп, билеттерин жөнөтпөй коюп, мына ушундай маселелер көп болуп атат. Эми элдердин кызматына жүрсөң, ар кандай маселелер болот экен да, ар кандай маселелерди угат экенсиң. Ошого туугандар, абайлап жүрүңүздөр, этият болуңуздар, көрүнгөн номерлер менен иштешпөңүздөр. Бандай ссылкалар келет, ссылкаларга кирбеңиздер. Ала ссылкага киргизсеңиздер, картаңызда акчаларды зулом этип алып коет, мисалы алдагандар болот. Ошон үчүн абайлап этият болуп жүрүңүздөр. Ошол бригадирлерге кайрылат элем. Эми күнүмдүк иште иштеткен бригадирлер деле бар. Беш кол тең эмес. Кээ бир адамдар бар экен да, акмактарчы. Өзүнүн эле кыргыздар иштетип туруп, акчаларын бербей койгондар бар экен да. Кичине Кудайдан коркпойсуңарбы? Кандай адамсыңар силер? Этең бала чакаңыздарды, бир тууганыңыздар ошол арам акча менен багасыздарбы? Андай кылбаңыздар. Булар да өздөрү мээнет кылып үй алайын, үйлөнөйүн, машина алайын, бир нерсе кылайын, максатыма жетейин деп аракет кылышат да. Кечке иштешет үчүн тутунуп. Андан силер акчаларын бербей коюп, бул мусапурдун дубасы себепсиз кабыл болот экен да, сөзсүз кабыл болот экен да. Ошон үчүн баарыбыз бул жерде мусапурбуз да. Андан кийин бири-бирибизди алдап, бири-бирибизди атып кетип, сатып кетип, андай кылган болбойт да, туугандар. Ошон үчүн Кудайдан коркойлу. Кыргыз туугандар, ар дайым бири-бирибизди колдойлу. Бири-бирибиз колдобосок, башка бизди эч ким колдобойт да. Келбейсиңерби ошондой көрө албастык нерселер жок кылбайлыбы? Туугандар, кандай дейсиздер? Азыркы учурда биз ар жакта бар тартып жүрөбүз да рекламагачы. Ал барсаң аны жамандайт, буну барсаң буну жамандайт. Ушундай нерселер көп болуп атат да. Не кылабыз бирөөнү жамандап, не кылабыз? Көрө албастык, ичи тарлык, эки жүздүүлүк нерселерди токтотпойлубу, туугандар, келбейсиңерби? Алла Таала деле жактырбайт бул нерсени. Сен бирөөнүн ишини көрүп сүйүнгөн болсоң, кубанган болсоң, Алла Таала сага дагы берет да. Анан бирөөнүн ийгилигини, бирөөнүн бир бизнесини, бирөөнүн акчасын санап, бирөөнүн немесин ичи тарлык кылып көрө албай бандасаң, Кудай деле карап турат, сага эч нерсе бербейт да. Ошого туугандар, биз четте жүрөбүз, Алланын сактыгында коргондо болойлу, ар дайым бири-бирибизди колдойлу. Бири-бирибизге поддержка бербесек, башка бизге эч ким поддержка бербейт да. Туугандар, видеону болушунча бөлүшүп коңуздар. Оюңуздарды жазып коңуздар. Сиздер да туура эле сөздөрдү айттым. Бул жерде акылдуулук кылып, илимдүү болуп, акыл үйрөткөн жокмун. Мен элдерден келген СМСтерди, элдерден келген звонокторду, ошол нерселерди сиздерге айтып коеюн деп чыктым да. Ошон үчүн эскертүү катарында ошол бригадирлерге, башкаларына ошол сүрөттөрү, факт, бүт нерселер бар дейт. Чындап эле ошолор связга чыгып, чалып, жанына жазбаса, ошолорду элге чагылдырып көргөзүп беребиз, туугандар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Биздин каналга катталып жазып койсоңуздар болот. Комментарийге оюңуздар жазып коңуздар. Чындап эле ошондой болуп кеттик, бири-бирибизге салам берсек алеге албайбыз, текебер болуп, ичи тарлык, көрө албай, ушундай нерселер көп болот. Ушулардан баардык нерседен алыс болойлу, туугандар. Эң главный намазга бекем болойлу. Ар дайым бири-бирибизди колдоп жүрөлү, туугандар.